Сырға акайга келгичеңди деле кайсыл улакка барса кур кайтпаган ат экен. Машина, тай, чоң сорундардын барына таштаган ат бул. Бешик жоон айлы. Срочно кайрылуу десек да болот. Бул аттын палбаны кече улакта кырсыктап бутун сындырып алып, атты сатууга мажбур болуп турат. Мына азыр маалыматты беребиз. Болбосо сатпай быйыл чабыла турган ат эле. Өзү түбү Оштон келген бандит. Оштун бандити бул. 5 асы азыр иниси келип маалыматты берет бизге. Кар жаныма келди. Укас болот. Маалыматты баштайбыз. Акар кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сиз кандайсыз? Тынч, шүгүр. Бул кечеки болгон улакта бутун сындырыптыр да, Сыргаак, Ооба, Сыргаак кечек болгон улакта топто бутун кайрып бутун сындырып алды. Ат өзү жакшы ат, Ооба, ат жакшы ат. Жашы 5 асы. 5 асы. 8 жаш. 8 жаш. Түгү Оштон келген, Кайсыл жерден келген? Оштадырдан. 30 адыр. Үйүрү бар баттын? Аттын үйүрү бар. Быйыл кулгазык болгон ат. Быйыл курукта турган. Анан буну өткөндө базарга такага барган экен, көрүп калып, ошол жерде мен Сыргаак экенин көрбөдүм. Башка адамдар айтты да 700 миң деп атат депчи. Аттын баасын. Анда такаланган барган экен. Андан кийин кече күнү колоттогу чоң улакта дагы чабып жүргөн экен. Бирок ал колотто эмес. Но кече 1 майдагы улакта буту сынып атат, Мырда күнү, Мырда күнү. Азыр учурашып чыктым эсимен. Эси жакшы. Жатат, Алла таалам ордуну берген шифасын да берсин. Тезирээк айыгып кетсин. Бирок кароого адам жок, жантөрө дейт. Ал коштан чакырып, бул коштан чакырып, атты митип кой, антип кой деген болбойт экен дейт. 2 күндөн бери уже уялып калдым. Андан көрө даяр ат дейт. Издегендер болсо, улак чабам дегендер болсо келип көрүп алсын. Аттын пулун дагы мындай жөн деле коем деди. 450ге коем деди да. Анан 430га соода болгон экен, быйылча чабып ойноюн. Максат улак чабайын деп эле бербей койдум эле дейт. Азыр